Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн туугандар сиздерге 35ке 9 бука бага турган бир сарайды көрсөтүп кетейин дедим. Ушундай туугандар, эки этаж сарай 35ке 9. Ошо бүтө элек, бул азыр менин иштерин бир сыйра тартып көргөзөйүн. Мынагей туугандар, бул жакта азыр летный сарай, бул жагы ошол зимний экен. Азыр бүт тартып көргөзөйүн. Бул жакта кочкор бага турган жерлери да бар экен. Азыр стройка жүрүп жатат. Ошо бул до конца бүтө элек. Мынакей туугандар, 35ке 9. Ошондо бул жерде мынакей ичи акыруу. Бул жакта проход бар экен. Бул жерде ушундай сууларга коюлган экен бул гранттар. Бул жакта ошол проход. Жак ошондой курлары. Бул жакта ошол кырк турат экен. Бул жакта проход. Бул жакта ошол жемкана экен. Азыр сиздерге көргөзөйүн. Бул жакта ушундай туугандар, жемкана экен бул жак. Бул крышасы туугандар. Крышада абдан кең экен. 35ке 9. Бул жакта да ошол кырк тура турган жерлери. Бул жакка кирпич урулган экен. Менимче бул жерге 50 баш бука батат. Мен оюмча 50 баш бука батат жөн эле. Бул жакта кочкор бакканы курулуп атыптыр туугандар. Астылары жыгачтан ушундай. Туугандар, акырулары бул жакта мындай ачылып жабылып аткен. Ушундай туугандар. Бул жакта кудук. Ушо дополнительный бул жакта бачок бар экен. Ака, мында бачок эмне үчүн коюлган ака? Кочкорлордун жеми турабы бул бачоктун ичинде? Туугандар, бул бачок кочкорлордун жеми турат экен. Мына канча тонналык кудук экен ака? Кудук 35 тоннабы? 35 тонналык кудук бар экен туугандар. Сууга. 35 тонна. Суулары толтур экен. 35 тонна. Туугандар, бул жакта ошол летний курулуп атыптыр азыр. Мен оюмча. Бул жагы менимче 20га 5 окшойт. Бул жакка да мондай кирпиштер.
пескоблок менен урулуп, анан ичинен ушундай пушек кирпич менен сеткаматтар коюлуп урулуптур туугандар. Бул жакта да ошол акырбары бар. Бирок бул жактын проходу жем, чөп, суу бериш үчүн проход отдельный башка эшик менен кирилет экен туугандар. Бул жакта эшик менен кирилет экен. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 бука батат экен туугандар. 22 бука. Туугандар. Келтирип коюптур бирок. Кочкор бага турган жерлердичи. Куттары бул жака түшөт экен да, ошо астынан тазалайт экен да менимче. Жалал Абад областынын Нокен районунун бир айылдарынан бириндебиз. Ушундай туугандар, бул жакта ушундай кык тура турган жер экен бул жерде. Бул еще бүтө элек. Бул азыр ушундай ремонт болуп атат да. Эми курулуп атат. Бүткөндөн кийин дагы бир тартып көргөзөм, Кудай буюрса. Туугандар. Туугандар, мен адашып калыптырмын. Кудук 35 тонна эмес, бул 50 тонна экен. 50 тонна суу турат экен мында. Азыр агамдан сурасам 50 тонна дейт. Ушундай туугандар. Бул жакта кочкор бага турган жерге буюрса 70 кочкор бакса болот экен. 70 кочкорго расчет алып аптыр агабыз. Бул жакта крышасы да ушундай ремонт болуп атат, азыр лай басылып. Бүт крышасыначы салкын болот дейт. Бул жакта уйлар болот экен. Букалар эмес, бул жакта жалаң уйлар байланат экен. Анда 50 чакты уй байланат экен да, торпоктор мененчи. Бул жактагы курулуп аткан сарайга ошол 22 баш бука батат экен да, мен эсептесем. 22 баш букага ылайык. Суулар чыккан, кранттар бар. Бул жакта ошол чөп таштай турган жерлер окшойт. Бул жакта ушундай айнектер бар. Бул жакта эшик коюлган. Бул жакта айнектери. Ушундай туугандар. Бул жактын проходу ушул жакта экен да, отдельный. Эшик мененчи.
Сырты пескоблок. Ичи пушек кирпич. Туғандар, андықтан видео жаққан болса, видеоға лайк басып, достарыңыздар менен бөлішіп кетіңіздер. Андықтан кейінгі шығарылышқа чейин саламатта қалыңыздар.